Бүгүн 12 августта Токио Олимпиадасына барган улуттук кураманын калган бөлүгү Кыргызстанга кайтып келишти. Бул тууралуу спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын маалымат кызматы билдирди. Спортчуларды Манас аба майданынан Кыргыз өлкөсүнүн күрөш федерациясынын өкүлдөрү, жаштар иштери, дина тарбия жана спорт агенттигинин кызматкерлери, спортчулардын туугандары жана достору тосуп алышты. Эске салсак, Токио Олимпиадасы 23-июлда башталып, 8-август күнү жыйынтыкталган. Ага Кыргыз өлкөсүнүн атынан 16 спортчу барган. Ал эми улуттук кураманын биринчи бөлүгү 7-августта кайтып келишкен эле. Лондондун Челси клубу испаниялык Вильяреалды пенальтилер сериясында утуп, тарыхта экинчи ирет УЕФАнын супер кубогун утуп алды. Белфастта өткөн беттештин негизги убактысы 1-1 эсеби менен аяктады. Челси клубунан Хаккар Зиеш гол жаратса, Рерар Морено 73-мүнөттө таамай соккусу менен жооп берди. Кошумча убакытта эки тарап тең гол жарата алган жок. Пенальтилер сериясында гана лондондук команданын оюнчулары жеңишке жетишти. Жыйынтыгында Челси экинчи Европа супер кубогун утуп алды. Буга чейин Челси 1998-жылы УЕФАнын супер кубогун жеңип алган. Бишкек шаарына мэрдин милдетин аткаруучу болуп 10 күн мурда дайындалган Таалайбек Сарыбашов өз каалоосу менен кызматтан кетти. Сарыбашов элге кайрылуу жасап, ыраазычылык билдирди. Кызматын тапшыруусунда эч кандай саясат болбогондугун айткан ал, эмне себептен мындай кадамга баргандыгын ачыктаган эмес. 50 жаштагы Таалайбек Сарыбашов 2018-жылдан бери Ош шаарынын мэрлик кызматын аркалап келген. Анын ордуна Ошко жетекчи болуп Алмаз Мамбетов барган. Быйыл билим берүү мекемелеринде жаңы окуу жылы 15-сентябрда башталат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин расмий баракчасында жарыяланды. Маалыматка ылайык тиешелүү чечимге Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгон. Окуу жылынын башталышын 15 күнгө жылдыруу чечими билим берүүнүн сапатын камсыздоо үчүн өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга ылайык оффлайн режиминде билим алууга акырындык менен өтүү максатында кабыл алынды. Билим берүүнүн баардык баскычтарындагы билим берүү мекемелеринде окуу жылынын башталышын кийинки жылдыруу жайкы туристтик сезондун узартылышына да салым кошот. Бул туризм секторунун калыбына келтирүүгө жана андан ары өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизет деп айтылат маалыматта. Ошондой эле токтомдун кабыл алынышы билим берүү системасынын кызматкерлеринин эмгек акысына, ошондой эле окуу процессине таасирин тийгизбей турганы жазылган. Кошумчалай кетсек, токтомдун кабыл алынышында окуу жылы 11-сентябрдан кийин башталган бир катар чет өлкөлөрдүн тажрыйбасы эске алынган. Бишкек шаарына мэр болуп Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев дайындалды. Бул туурасында Министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү буйрукка өкмөт башчы Улукбек Марипов кол койду. Ал жаңы мэр шайланганга чейин кала башчысынын милдетин аткарары айтылды. Жунушалиев буга чейин Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп иштеп жаткан. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын милдетин аткарып жаткан Таалайбек Сарыбашов бүгүн өз ыктыяры менен кызматтан кетүүгө арыз жазган. Президенттин иш башкармалыгы 60 миллион сомго унаа сатып алуу үчүн жарыяланган тендер боюнча түшүндүрмө берди. Маалыматка ылайык автоунаалар, материалдык техникалык базаны чыңдоо жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын акимдеринин ишин ыкчамдуулугун жогорулатуу максатында алынып жатат. Ошондой эле район акимдеринин кызматтык унаалары 13-15 жыл мурда алынган жана алардын техникалык жактан эскилиги жеткен. Бүгүнкү күндө алардын көпчүлүгү дайыма оңдоп турууну жана республикалык бюджеттен чыгымдарды талап кылып жаткандыгы айтылды. Эске салсак, президенттин иш башкармалыгы кечээ 11-августта республикалык бюджеттин эсебинен 60 миллион сомго 40 автоунаа сатып алууга тендер жарыялаган. Коронавируска чалдыгып мамлекеттик ооруканага түшкөн бейтапты дарылоо курсуна бюджеттен 2000 сомдон 38 000 сомго чейин өлчөмдө акча сарпталып жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын биринчи орун басары Клара Өскөнбаева брифинг учурунда билдирди. Коронавирус жуктурган бейтапты дарылоо үчүн ооруканага жаткыруу акысы оорусу жеңил даражадагылар үчүн 1951 сом, оорусу орто даражадагылар үчүн 4670 сом, оорусу оор даражадагылар үчүн 18329 сом, ал эми оорусу өтө оор даражадагылар үчүн 37843 сом. Мындан тышкары ооруган адам менен байланышта болгон адамдарга байкоо жүргүзүү үчүн ооруканаларга 1862 сом төлөө каралганы айтылды. Өскөнбаеванын айтымында төлөмдүн өлчөмүн эсептөөдө ПЦР лабораториялык изилдөөлөргө, жеке коргонуу каражаттарын сатып алууга кеткен чыгым менен медицина кызматкерлеринин эмгек акысы эсепке алынбайт. Учурда өлкө боюнча коронавируска чалдыккан бейтаптар 80ге чукул ооруканада дарыланууда.
Эске салсак, өкмөт коронавирусту алдын алуу үчүн эмдөөдөн өтүүнү сунуш кылууда. Вакцинанын бир нече түрүн бекер алуу шарты бардык аймактарда түзүлгөн.